Мен көтөргөндөгү маселе өкмөттүн региондогу деп коелу ыйгарымдуу өкүлү бул губернаторлор, өкмөттүн өкүлдөрү. Алардын жерлердеги жүргүзгөн саясаты демек бул жакта өкмөт дагы колдоого алыш керек. Мен айтайын дегеним, мына бир канча жолу айтылып кетип атат, регионду өнүктүрүү жана башка деп айтып атабыз. Ошонун катарында Мурат Картайбекович, Ашырбек Мойдунович, сиздер эң жакшы билесиздер. Ошол жердин мындайча айтканда суусун ичип, нанын жеп, чоңойгон инсандарсыздар. Ташкөмүр шаары өкмөттүн ыйгарымдуу укуктуу өкүлүнүн буйруктарына токтомдоруна ылайык 2018-2022 жылдар мезгилинде Кыргыз Республикасынын региондук саясатынын концепциясынын өнүгүү точкасы катары белгиленген 20 пилоттук шаардын бирине кирген. Ал жерде негизги тармак бул көмүр. Мына азыр эле Экмат Журакбаевич айтып кетти. 1 миллиард 400 миллион сомго тендер жарыяланып, анын 30%-на мүмкүнчүлүгү бар, мындайча айтканда 400 миллиондук жумуш аткарган компаниялар гана катышат деп. Бул деген сөз түздөн түз ошол коңшу мамлекеттин өндүрүшүн колдоо. Эмне үчүн биз ошол жерден ДСШ штып маркасында көмүрдү ТЭЦК ала албайбыз? 50 000 тонна деп берип атасыздар. 100 000 тонна деп ошол ыйгарымдуу өкүлчүлүктөн да суранып атат. Жергиликтүү мэрия суранып атат. Бул эмнени берет? Бул салык түшөт, жумушчу орун болот, өзүбүздүн өндүрүш өнүгөт. Мен бул боюнча кат менен да кайрылгам Кубатбек Айылчиевичке, андан мурунку жетекчилерге кайрылдым. Сиздер ушуну бир жеке көзөмөлгө алып, керек болсо көз карандысыз адистерди чакырып, кандай айырмасы бар экен, кандай гекакалорияда айырмасы бар, эмне үчүн өзүбүздүн ата мекендик өндүрүшчүлөрдү колдобойбуз, өзүбүздөн чыккан көмүрдү колдонбойбуз, качанга чейин башка өлкөнүн экономикасын колдоп келишибиз керек. Мына ушу маселени койсоңуз деген сураныч. Экинчи, мына жерлерде, токойлуу жерлерде, Жалал Абад курортунда, Каралма, Кызылкөр, Арсланбаб токойлорунда токойду бүгүнкү күнү кандай бир курттар жеп, жалбырагынан өтүп, аз мөмөсүн өттү. Жаңгакка эч качан тарыхта мындай курт түшкөн эмес экен. Мынчалык деңгээлде. Азыр жаңгактын дагы мөмөсүн, жалбырактарын жеп баштады. Бул элдин экономикасына таасир этет. Былтыры ошол эле алмадан жана башка токой жер жемиштеринен 100 000 деген сом киреше алып, өзүнүн экономикалык турмуш тиричилигин оңдогон. Мына ошондон быйылкы жылы куржалак калганы турат. Аракет болуп атат агенттик тарабынан, бирок толук кандуу эмес. Мурат Картайбек, шуну бир эске алып, аракетиңизди кылсаңыз.